ушу соттордун ротациясы кандай жыйынтык берип атат? Анткени бул дагы болсо бир ошо коррупцияга каршы күрөштүн бири. Туура. Ротация маселеси боюнча эгерде мен башынан айтып кете турган болсом, Садыр Нуркожоевич дагы президент болуп шайланып келгенден кийин ушул маселени биринчи койгон. Мисалы, бир эле райондо 10 жыл, 15 жыл иштеген судьялар отуруп калды. Бул деген сөз, ал судья анча жыл отурбаш керек негизичи. Ал отурган 10-15 жыл отурган судья, ал уже ал жактан баякындай туугандашып, достошуп, баякындай болуп, аралашып эметип кеткен. Анан тууганды бийде ыйман жок дегендей, биз ошо барбашыбыз керек. Мына президентибиздин ушундай талабы коюлду. Ал эми ротация болду. Бул ротациянын маселеси боюнча дагы биз анализ жүргүзөбүз. Кандай жемишин берди? Ротация болгон судьялар канчалык деңгээлде жакшы ишти жакшыртуу, ошол эле эл менен кандай баякы элдин көйгөйүн туура мыйзамдуу адилеттүү чечимдерди кабыл алып атат. Биз ошолорду көңүл бурушубуз керек да. Эң негизгиси бул элдин эле жакшы пайдасы болду. Ал коррупцияга кирип кеткен, ушундай тааныш болгон судьялар башка, мисалы, райондорго, алыс бир областтын башка райондоруна барып, ал жерде таанышын, достошу, баякындай бири-бирине байланышуу түзүлгөнгө чейин биз жеткирбешибиз керек да. Азыркы учурда судьялар бир жерден башка сотко ротация болгон үчүн бул 5 жыл да. 5 жылдын ичинде ротация болуп туруш керек өзү негизичи. То есть биз ал судьяны биз башка эмелер менен ошол камыр жумур болуп кетпеш үчүн биз ошодон сакташыбыз керек. Негизги багыт ушул.